кутмандуу таңыңыздар менен. Негизи ошол жакында эле башталды рейдтер 3 күн катары менен Бишкек шаарынын кайсыл аймактарында, кайсыл райондорунда көбүрөөк катталып жатат да мыйзам бузуулар? Бул негизи ишкерлердин ишин кайра жандандыруу токтому чыккандан бери, майдын аягынан бери бул рейдтер жүргүзүлүп келе жатат. Үзгүлтүксүз. Анан бул рейдтер негизи шаар боюнча бардык тойканаларда, коомдук тамак аш жайларында, соода түйүндөрүндө, жана башка компьютерлик клубдар деги эле бүт ишкерлигин жандандырган бардык чарба субъектилерине жүргүзүлүп келет да. Эгерде ошол рейдтин башталышынан бери айта кетсек, шаардын бардык эле аймактарында бардык чарба субъектилеринде катталды. Жаза эреже бузуулар жана талаптар. Эмне эрежелерди бузуу, кайсы мыйзамдарды бузуу? Эми бул кайсы талаптар экенин айтуунун деле кажети жок, анткени массалык маалымат каражаттарында көп эле реклама түрүндө деле кетти. Бардыгы жаттап бүткөндөй болду окшойт. Баягы эле маска тагынуу, баягы эле колду жууп тазалоо үчүн антисептикти колдонуу, социалдык аралыкты сактоо деген сыяктуу ушундай талаптар бар эле. Бирок акыркы учурларда бул август айынан бери тойканаларда, чоң ресторандарда жанагы массалык түрдө уюшулган иш-чаралар көбүрөөк болуп кетип атат. Ошол жактан бизди ошо коомчулукту дагы тынчсыздандырган абал түзүлүп калды да. Ошонун негизинде биздин мэриянын астындагы мобилдик топтордун ошо рейдтери күчөтүлдү. Түнкү рейдтер дагы кошулду. Максатыбыз эмнеде? Бул көп адамдар катышкан массалык түрдөгү иш-чаралар, үй бүлөлүк жанагы ар кандай майрамдыктар болуп аткан же болбосо Куран окутуу сыяктуу иш-чараларды токтотуу максатында да. Анткени ушул көп чогулган адамдарда көбүрөөк контакт болуп, анан эми бизде Кыргызда өзүбүз эми көрүшүү эрежебиз бар дегендей сөзсүз түрдө көрүшөт бири-бири менен. Анан тойлордо өзгөчө тыкыз байланыш болуп, баягы бийлеген учурда деле, жана оюн зоок учурларында деле ушу көбүрөөк аба аркылуу дагы же болбосо контакт түрүндө дагы көбүрөөк жугуп калуу эмеси коркунучу турат да. Ошолорду токтотуу максатында биздин рейдтер ушу күчөтүлдү. Буга дагы биздин Бишкек шаарынын граждандык ден соолукту коргоо боюнча комиссиянын дагы атайын буйругу чыкты. 11 сентябрда ушул рейдтерди күнү дагы түнү дагы күчөтүлсүн деп. Андан тышкары баягы биз салган айып пулдар өтө эле аз болгондуктан эч кандай натыйжа бербей келет. Ошонун негизинде жаза колдонуу буйругун чыгарды да. Демек, ушул өзгөчө кырдаал убагындагы чектөөлөрдү сактабай калган учурлар катталган болсо, биз Кыргыз Республикасынын бузуу жөнүндөгү кодексинин негизинде жана 150-293 беренеси менен айып пул салгандан кийин эки жолу учур катталса, анда уже экинчи учурдан кийин биз болгон материалдын баарын биз ички иштер Бишкек шаарынын ички иштер министрлигине башкармалыгына беребиз да. Алар өзүнүн кезегинде жоруктар тууралуу кодекси бар. Ошонун 127.1 беренеси боюнча жана кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси боюнча ушул фактылар боюнча атайын кылмыш же жоруктар фактылары боюнча иш-чара
жүргүзүлөт. Бул эми мындай кадамга барбаганга болбой калды. Анткени биз май айынан бери эле, андан кийин могу июль өткөндөн кийин дагы катуу эскертмелер берилген, бир жолу, эки жолу салынган айыппулдар бар. Бирок ошол бир күндүн ичинде эле эки иш-чара массалык түрдө өткөзүп жүргөн тойканалар дагы бар. Бул болсо ошо ишкерлердин жоопкерчиликти сезбегендиги да, жана коомчулуктун ушу ден соолугун ойлобогондугу. Аларды деле түшүнсө болот, баягы налог, анан ар кандай жанагы жарык, суу, коммуникациялар боюнча дагы салык төлөмдөрү бар деп аксанышып атат. Бирок ден соолук, коомчулуктун ден соолугу биринчи орунда деп ойлойм. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы эрежелердин баарын жаттап бүттүк депчи, анын айтуунун кажети жок деп. Бирок жаттап бүткөнү менен ошол эрежелерди сактабай, ошонун негизинде мыйзам бузуулар болуп атат да. Демек биз мындай ошол маалымат дагы деле адамдын мындай аң сезимине кире элек экенин айтып турат да. Анан ошол кафе, ресторандар, эс алуучу жайларда маска, антисептик, андан да тышкары аралыкты сактоо. 50 квадрат жерде 5 гана стол болуш керек. 50ден киши ашпаш керек деген эрежелер каралган болчу да, бирок бүгүнкү күндө андай болгон жок да. Мына биздин кесиптештер, Ала Тоо 24 борборундагы кесиптештерибиз сиздер менен чогуу болуш керек. Ошо рейдке барышканда түнкү саат 2-3, таңкы саат 5ке чейин дагы жүрүштү. Ошондо мындай эс алуучу барлар, караоке жайларда кишинин саны өтө эле көп. Анан абдан тыгыз жайгашкан. Ал жактагы атмосфера, баягы таза аба кирбейт, жабык терезелер, жанагындай кичинекей форточкалар жок экени чыккан. Ошол сиздердин кызматка киреби? Ошонун баарын көзөмөлдөп, ошолорго айыппулду салып, же болбосо өзүңүз айткандай айыппулду 2-3 жол салып, ал аз эле экен да, айып 5000 сомбу, биздин 3000ден 5000 сомго чейин экен. Аны төлөп коюп кайра эле иштеп аткандар бар экен да. Бул мындай жогорку кызматка чейин, жогорку өкмөткө чейин барып, муну чоңураак бир көзөмөл алыш керек окшойт. Туура айтасыз. Биринчиден жанагы чектөөлөр боюнча жандандыруудан кийин чектөөлөрдүн катарына жана сиз айткан түнкү оюн зоок клубтары, барлар, караоке клубтар, ошолор кирет. Алар негизи иштебеши керек эле. Ал эми коомдук тамак аш жайларын акыркы 21 августтун мэрия өзүнүн токтому менен түнкү саат 12ге чейин иштөө режимин түнкү 12ге чейин узартып берген. Андан кийин биздин санитардык талаптарга ылайык жана санитардык эскертмеде жазылганга жараша ошол жабык жайлардын ичинде болуп аткан иш-чараларга жана адамдардын ден соолугуна кесепетин тийгизбөө үчүн жанагы аба алмашуу системасы, вентиляциясы жакшы иштеп туруш керек негизи. Өзгөчө жана жабык коомдук жайларда да. Андан тышкары жана желдетүү режими дагы сөзсүз болуш керек. Ошонун баардыгы баягы көп адам чогулган убакта сөзсүз түрдө вирустун көбөйүшүнө, бири-бирине жугушуна коркунуч алып келет да. Жанагы орундуктар боюнча токтомдо жазылгандай 50 киши деп айтылган эмес, 50 киши деп жазылган эмес, 50 орундук. Демек, коомдук тамак аш жайы 50 кишини кабыл алганга даяр турушу керек, бирок андан көп эмес. Бул кадимки эле ашканаларга тамак ишүү келип кеткен кардарлар үчүн да. Ошол убакта эле столдордун ортосундагы аралык 1,5-2 метрге чейин болуш керек. Же болбосо шахмат түрүндө, эгерде эл азыраак болсо, шахмат түрүндө отургузууга акысы бар ошо ичкерилердичи катарлап отурушканга. Анан бул түшүнүк мындай туура эмес кабыл алынып атат. Ишкерлер тарабынан дагы, жарандар тарабынан дагы 50 кишиге чейин уруксат берилбеди беле деп 50 кишиге чейинки адамдарды топтоп кандайдыр бир иш-чараларды үй бүлөлүк же болбосо сөзүңүзгө аралжы 50 эмес 150-200 кишиге чейин да азыр ал аша чапкандык болуп кетип атат. Ошолорду эмне үчүн көзөмөлдөп карабай атасыздар дейм да.
Азыр мисалы мына биз бүгүн саат 12-де Кур'ан окутууга барабыз, атын айтпай эле 150 киши ал жакка чакырылган да. Ошону мен башында айтып кеттим. Жоопкерчиликти сезбеген ишкерлердин эмесинде. Эмне үчүн көзөмөлгө албай жатасыз деп сиз жаңылып жатасыз. Башында айтып кеттим, май айынан бери күндүз дагы, анан түндө дагы күнүнө биз рейдтерди жүргүзүп келебиз. Акыркы учурларда биз көбүн эсе ушу жана тойканаларга көбүрөөк көңүл буруп калдык. Айта кетсек, кээ бир тойканаларга 10дон ашык штраф салынган учурлар бар. Эмне үчүн? Биздин жанагы Кыргыз Республикасынын жаңы кабыл алынган бузуулар жөнүндө кодексинде ушул объектини жабуу жөнүндө бирине коюлбай калган. Мурунку демек айыптуу төлөп иштей беришет экен да. Ошондо биз текшерүү органына киргенге байланыштуу биз Кыргыз Республикасынын мыйзамынан чегинилип чыга албайбыз. Эгерде биз кодексте жок белене менен ошол объектини жаап салсак, анда сот процесси бизге карата болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан акыркы ушул граждандык ден соолукту коргоо комиссиясынын чечими менен жаза жана кылмыш кодексине ылайык жанагы уголовный дело ачыла тургандай болуп калды. Үмүт айым, негизи эле баарыбыз билесиз да, баягы кыргыздын ар бир улуттун менталитети бар. Анан бул оору көргөздү, ушул аба менен жугарын, жанагындай адамдар топтошкон жерден жугарын көргөздү. Бирок бир топ адамдардын аң сезимине жетти, бир тобуну дагы эле жетелек. Анан биз кыргыз болгондон кийин кыргыздарда жазылбаган мыйзамдар бар. Улуу келатса барып учурашасың. Ал кирип минткенде кучактайсың. Аял заты болсо бир бетин өпсөң, кайра да бир бетин тосот. Баягы бул сыйдын да бир белгиси. Ушуну кандай токтотсок болот? Баягы япондор, самурайлар билесиз да. Баягы колун боорун алып эле минтип коет эмеспи? Аларда мунун чоң философиясы бар экен да. Ушу илгертен келаткан, алыстан эле. Баягы бир топтон кол ачпалы, ушу кайра башталды. Эми кайра эле баягыдай эле кучакташып атабыз, өбүшүп атабыз, кыскасы кол алышып деле атабыз, жуурулушуп эле атабыз да. Эми муну кандай кылып ушу аң сезимге жеткириш керек? Санитардык нормалар деп сактап, кантип сактайбыз? Сак болот. Санитардык талапта эң башында пандемия башталганда биз ошолордун баарын жазып эскертип, маалымат каражатында да айтылып келген. Ошол убакта кичине колдонуп калышты. Токтоп калышты. Бирок бул акыркы 2 айдын, 1,5-2 айдын ичинде бардыгы унутулду. Баягы кара июль айы унутулду. Сабак албаптырбыз да деп. Сабак болгон жок. Ошондуктан кайра баягы көрүшүү процесси, процедурасы бизде баягы сизге айтып аткандай каныбызга сиңип калгандай. Каныбызга сиңип калыптыр. Анан ошону кайра кайталанып атат да. Ошондуктан бул өтө эле коркунуч туудуруп атат. Ушунун болгон азыркы убакта болуп аткан той, аш, иш-чаралардын кесепети ушу жарым айдан кийин бизге көрсөтпөсө болду деген коркунуч бар да. Бул жакта Атакан мырза кайдыгерлик дагы болуп атат болуш керек. Мейли кафе, ресторандар ошентип иштете берсин, бирок биз өзүбүз барбай коюшубуз керек да. Адам өзүн өзү сакташ керек да. Сактап ошол жерге, көп топтолгон жерге барбай эле койгон оң да ошонун баарын түшүнүп, көрүп туруп. Барбай коён дегенде баягы баарыбыз кыргызбыз да, баягы. Тыйындын эки жагы бар дегендей, бул жакта эс алып аткан киши дагы кайдыгер болуп атат, эс алдырып аткан администрация дагы кайдыгер болуп атат. Граждандык активисттер дагы жакшы иштесе, бизге бир телефон чалуу болгон, жаш кыз ызылдап чалды. Апам ушундай бир туугандарыбыздын эме ушундай тоюна барган жатат, барбаса тарыныш болот ортолорунда. Улгайган киши. Мен жибербей коеюн десем, апам болбой жатат, туугандар ортосунда мындай тарыныш болуп калат деп, анан бизге чалды да, ушул ресторанга барыңыздар сөзсүз деп. Ошондой бир эмелер көбүрөөк келсе, кыргызчылыктан. Анан соңунда айтып өтсөңүз, кайсыл телефон, кол борборлор бар, кайсыл жака кайрылса болот телефондун? Коомдук жайларда ашыкча адамдар чогулуп калса, биз айтып өткөн эрежелер сакталбай жатса, өзүнүн оюн айтып. Мэриянын алдында жанагы өзүнүн
кабыл алуу телефондору номерлери бар. Андан тышкары ар бир райондук администрацияда мобилдик группанын атайын ошо кабыл алуу телефондору бар. Ар бир райондун акимиятынын эле ошо жана соода саттык жана 24 саат иштеген номерлер барбы? Бар. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Эң негизгиси адам өзүн сакташ керек, ден соолугуңуздар чың болсун деген тилекти айтабыз. Биз менен болуңуздар, программабызды улантабыз.